Акчаң жок болсо, колуңда жок болсо, значит, чет өлкөгө барып окуй албайсың. Андай ой туура эмес, андай эмес. 100% скидка менен дагы окусаңар болот. Магистратурага биринчи Ала Тоо университетине тапшыргам Бишкекте. Бул университет жөнүндө каяктан билдиңиз, кантип билдиңиз? АКШга которулган. Биринчиси Солбриджди, да рейтинги жакшы. Өзү exchange менен келсең, аябай жакшы да. Керек билбесең, Ишин кандай документтерге кошосуз? Университеттин ичинде өзү конкурс болот, тест бар. Тест жазасың сизге. 85-тен жогору болуш керек. Солбридждин Ала Тоо менен, Ауса менен, анан саламатсызбы, менин атым Беназир. Кореяга келгениме 1 жыл болуп калды. Бул жерде магистратурада окуйм. Бакалавриатты Бишкекте АГУПКРден бүткөм. Академия государственного управления при президенте. Бул жака exchange программа менен келгем. Магистратурага биринчи Ала Тоо университетине тапшыргам Бишкекте. Ала Тоо университетинде ушундай exchange программалар бар экен. Ошол exchange программаларды бирине тапшырып, ошол Кореяга келип, Солбридж университетине келдим. Бул университет жөнүндө каяктан билдиңиз, кантип билдиңиз? Бул университетте өзү биринчи мен бир тууган эжем окуп кеткен. Канчанчы жыл 2015 болуп калабы, ушул жылдары эжем окуп кеткен. Анан бирок бул жерде окуп, анан кийин АКШга которулган. Азыр ал жакта окуп бүтүрдү. Мен программаны exchange программага тапшырып, өлкөлөрдү тандап атканда өзү Кореяга кызыкчым мурун эле. Анан кийин эжем дагы мага сунуштады да бул жердечи. Ошо Солбридж университетте окубадым беле, аябай жагат мага, сонун университет деп мага сунуштаган. Ошон үчүн анан ойлонбой туруп эле мындай болот да. Exchange программага тапшырганда 3 өлкөнү, 3 университетти тандайсың да. Анан кайсынысына өтүп калсаң, ошонусуна барасың. Мен биринчисин дагы Кореяны тандагам, экинчисин дагы. Биринчиси Солбриджди, экинчи орунда Сеулдагы бир университет, эсимден чыгып калды, Сеулдагы университетке. Анан кийин үчүнчүсүн Польшаны тандап койгом жөн эле. Бирок ал жака план жок болчу. Анан ошол Солбриджге документтердин бүт баарын жөнөтүп, анан кийин жооп келген. Өттүңөр, келгиле деп, анан кийин сразу эле ойлонбой эле ушул Солбриджге келдим. Солбридж деген международная школа бизнеса болуп калат. Да рейтинги жакшы. Өзү exchange менен келсең, аябай жакшы да. Анткени бул жерде эмеси контракты өзү 1 жылына $12,000 турат. Бирок exchange программа менен келсең, өзүңдүн университетиңдеги контрактыңды төлөйсүң. Например, мен Ала Тоонун эле контрактын төлөп бул жака келгем. Жатаканага төлөш керек. Билетиңди өзүң аласың, анан кийин тамак аш. Ошол расходторду өзүң мойнуңда болот. Экономдоп жашаган студенттер деле бар. Экономдоп тамак ашты өзүң үйүңдөн кылып жесең арзаныраак түшүп болуш керек. Бирок сырттан жейбиз да бизчи. Сырттан жейбиз, ошон үчүн тамак ашка көбүрөөк кетет. Анткени өзүң билесиң, Кореяда тамак аш кымбат турат, продукты да кымбат турат. Бүт жатаканага бир эле кухня бар да. Жатакана болсо чоң, аябай чоң. Территориясы чоң, бир эле зданиядан турбайт да. 2-3 эмес, бир 4-5 зданиялар болуш керек. Ошондо баарына бир кухня, балдарга дагы, кыздарга дагы бир кухня да. Ошон үчүн адамдар аябай көбөйүп кетет да. Кечинде барсаң, бирдеке куруп же ушинтип жегени, ушинтип бирдеме жасап алып, ушул үйдөн эле жеп алайын деп, ошол жасаганды барганда адамдар аябай көп болот. Анан место жетпей эле күтүп эле анан кетип каласың. Сырттан эле жечүбүз баарыбыз. Жатаканада 2 адам.
бир комнатада 2 адам болот ооба. Бирок условиялары жакшы. Мындай по европейским стандарттам курулган да. Жалаң англис тилде. Англис тилинде окутат. Бирок бул жака 4 жылга окууга тапшырсаң, 4 жыл окуганы обязательно корейский язык деген сабагы бар, корейс тили деген. Ал сабакты алышың керек, 1 жыл бою окушуң керек аны. Анткени алар эсептейт, бул Кореяда жашасаң, сен корейс тилин билишиң керек, корейский языкты билишиң керек. Билбесең, бул жерде жашаган оор. Потому что корейцтердин бүт баардыгы эле англис тилин түшүнбөйт. Ишин кандай документтерге кошосуз? Университеттин ичинде өзү конкурс болот. Ошол конкурстан биринчи өтүшүң керек. Аябай көп адамдар тапшырат. Корея, айрыкча Кореяга келем деген кыздар, балдар аябай көп. Мен тапшырып атканда келем деген айрыкча кыздар аябай көп болчу. Аябай көп кыздар тапшырганбыз. Ким GPA жогору болсо, ошол адам биринчи катарда болуп калат да. Сол бирич 2 место берет. 2 орун берет биздин университетке. Алатоого 2 орун берет. Ошол 2 орунга илешип калыш үчүн неме жакшы окушуң керек, андан кийин GPA балдарың жогору болуш керек да. Англис тилин билет деген сертификат алышың керек. Университеттин ичинде өзү тест бар. Тест жазасың, экзамен алышат, андан кийин ошол университетибиз өзү сертификат берет бизге. Адашпасам 85тен жогору болуш керек GPA. 85тен жогору болуш керек GPA. Семестрге 2 орун берилет. Бирок бул жака, например, мен бир семестрге келип, анан дагы улантсам болот да, дагы бир семестрге улантып алсам болот. Сложности 1 жыл болуп калат. Ошондо кийинки семестрге тиги жактан келаткан адам бирөөсү келбей калат да. Бирөөсү келбей калат. Мен негизи ушул GPA менен англис тилин деген Ушул болуш керек. Анан Fulbrigh'тин Алатоо менен, Ауца менен, анан Оштогу дагы университеттер менен эмеси бар болуш керек, байланышы. Анткени бул жерде кыргыз кыздарды билем, Оштон келген. Ошгудан келген кыздарды билем. Дагы университеттеги окуп аткан студенттерге айткым келет. Силердин университетиңерде ушундай программалар, exchange программалар жок болсо дагы интернеттен өзүңөр табып университеттерди, например, кайсыл өлкөгө баргыңар келет, Кореяга баргыңар келсе, Google'дан азыр Кудай берген интернет бар, Google бар. Интернетке жазасыңар Google'га, ошол Кореядагы университеттер рейтинг менен полностью чыгарып берет. Анын сайтына кирип, бүт информацияны окуп алып, ошол университетке тапшырам болду, ушул жерге тапшырам десең, почтасына жазасың, кандай документтерди даярдашың керек. Мен ушул университетке тапшыргым келип атат, же которулгум келип, трансфер болот го. Көп окуучулар Кыргызстандан трансфер болуп келгендер да бар да. Например, ал жакта 1 жыл окуп, экинчи курстан бул жакка которулгандар да бар. Ошол которулсам деген, же ушул университетке тапшырам деген ниетим бар эле, ушул кайсыл документтер керек мага, эмне кантип барсам болот деп почтасына жазыш керек. Максимум 2 күнүн ичинде жооп келет. Алар жооп бергенден кийин карайсың список документов, кайсыл документтер керек, ошол университет талап кылган документтердин бүт баарын даярдап жөнөтөсүң. Анан кийин алар карап чыгып, болду, өттүң келе бер дегенде өзүң билет алып келесиң. Бул жакка келиш үчүн обязательно бир программа менен келиш керек деген ой туура эмес да. Обязательно бир университет аркылуу келиш керек, же бир организация аркылуу, же акча төлөп бир организацияга ушул талап бергиле деп эмес. Адам өзү, студенттер, ушул жаш адамдар өздөрү табып интернеттен, өздөрү напрямую жазып университетке, кийин тапшырып өтүп келсе болот. Кесипти кандай тандаш керек? Эң негизгиси өзүңө жаккан, өзүң каалаган кесипке тапшырыш керек. Анда аткан абитуриенттерге кааларым, өзүңөр жакшы көргөн, өзүңөр сүйүп, кичинекей кезиңерден бери тилек кылып, ниет кылып келген кесипке тапшыр. Акчаң жок болсо, колуңда жок болсо, значит, чет өлкөгө барып окуй албайсың. Андай ой туура эмес, андай эмес. Көптөгөн стипендиялар, гранттар бар. Болгону жакшы окуп, тил үйрөнүп, жардам жок болсо, университеттен же мектептен жардам жок болсо, өзүңөр интернеттен, Google'дан өзүңөр издеп тапкыла, аларга тапшырып өзүңөр
100% скидка менен дагы окусаңар болот. Колунда бар адамдар эле эмес, бай адамдар эле эмес, жөнөкөй эле адамдар келип, Кореяда дагы жөнөкөй эле, жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан балдар, кыздар келип окуйт. Ошондуктан эң негизгиси окуш керек, анан кийин тил үйрөнүш керек. Бары болот. Чоң рахмат.